районный управлениялар ал жерлер азык түлүккө тиешеси жок деп жерлерди берип атат. Анда берсе, анда жер агентствосы берсин, биз берип атат кимиз. Сиздердин заключенияңыздар ошондой болуп атпайбы? Минсельхоздун бул жактагы министерство сельхоз, вот ваше министерство такое заключение дает. Максатка ылайыксыз депчи. Нокаттан келтат баары документтер ирети менен. Бул жакка келгенде ошол эки министерство тормозит да. Анда маселени кантип чечесиздер? Өзгөчө калктын саны көп, райондорго көңүл буруш керек да. Баары анда жеринен барып көрүп келгиле. Биз жеринен барып көрөлү анда, анткени себеби жеринен барып көргүлө, комиссия түзүлсүн, анда ушуну протоколдо тапшырма берип коюңуздар. Макул. Потому что Жаныбек Калканович бул маселени чечпесеңиздер, элдер ажырашып, азык-түлүк коопсуз эмес, баары чет жакка кетет, балдар ата-энесиз өсүп, бир үй бүлөдө, бир короодо элестетиң, 6 сотик жерде 26-27 адам жашап атат. Ушундай үй бүлөлөр кайрылып атат телефондордон. Эми азыр кичинемде эмоцияга берилдим, себеби элдердин 90% ушул суроо болду, Аманкан Батырбекович. Бул маселени жеринен анда көрүңүздөр, кабинеттен чыгыңыздар, өтүктү кийиңиздер, элди аралаңыздар дагы, жерине ар бир эми азык түлүккө коопсуз бербей турган, терс таасир этпей турган жерлерди элге бериңиздер да. ГИК курганга отдельно жерлерди, документтерди даярдайбыз деп атат. ГИК дагы барып азыр бир 3-4 жылда ал жерге курбайбыз деп кеткен. Кичине ушул Нокат районуна көңүл буруп коюңуздар, элдин саны аябай көп. Элдер күтүп атат буну. Мен ушуну протоколун тапшырма менен кетсин, Аманкан Батырбекович. Жаныбек Калканович, контролго алыңыздар. Түшүнүктүү, биз жеринен карайбыз, бул жерде сойлобуңуз, эске алабыз. Бирок муну дагы айлөкпөттөр, ошо жергиликтүү органдардагы ошол жерди бөлүп атканда, ошол азык-түлүк коопсуздукка зыян келбеген жерлерди бериш керек. Зыян келбеген жерлерди деп атат. Аябай кайракы ал жерге даже элдер өзүбүз суусуну жана жолуну жасайбыз деп атат. Единственное, ошо бизге шанс бергиле деп атат. Бөлөйлү балдарыбызды үйлөп, чоңоюп батпай калдык деп атат. Элдердин проблемасы ушул болуп атат. Кабинеттерден чыгып ушул маселени чечип бериңиздер, сураныч. Рахмат.